Саламатсыздар бардактуу биздин телекөрүүчүлөр. Эфирде Таңкы регион. Сиздер менен мен Адилет Токтомбетов жана ошондой эле менин кесиптешим Самара Мамбай болмокчумун. Кутман барыңыздарга Таңкы регион таң эртесин баштаган турат. Буюрса бүгүн өзгөчө күндөрдүн бири. Кудай таалам бизге ушул күндө насип эткен экен. Барыңыздарга дагы таңды бизге биз менен тосконго чакырабыз. Андыктан бүгүн бизде бир эле майрам эмес, эки майрам кесиптеш бүгүн жума. Ошондой эле Нооруз майрамыңыздар менен урматтуу биздин кыргыз элим. Бүгүнкү майрамыңыздар менен жалпы Регион ТВнын каналынын жамааты сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайт. Биз болсо эфирибизди баштамакчыбыз. Биз менен болуңуздар. 2 саат бою майрамдык чыгарыш сиздерге тартуулайбыз. Биздин эфирибизди карап көңүлдүү таңды аттырыңыздар. Ал эми Нооруз деген кичине тарыхын айта кетейин. Нооруз бул перс тилинен же болбосо фарси тилинен алынгандан нав бул жаңы, ал эми рус дем дегенди билдирет. Жаңы дем. Биз бүгүн жаңы дем деген жаңы дем майрам деп жатабыз буюрса. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Нооруз дегенде эле азыр Айыл апа дагы өзгөчө бир шаңга бөлөнгөн учур, себеби деген казанды кайнатып, ошондой эле балдар селкинчекти, улак чабышып, ошондой эле ата энелер казандын боюнда туруп алып, ар бирөөсү сүмөлүктү айлантып, кабыл тилектерин айтып турган чагы. Ошондой күндөрдүн биринде биз болсо таң эрте эфирибизди баштаган турабыз. Бизге таң эрте келген мырзабыз бар, сиздерге тарыхтын өзгөчөлүгүн айтып кетмекчи. Ким десеңиздер, Дастан Абдыраманов. Кутман таң. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Саламатсыздарбы? Арбаңыздар. Баракелде. Кутман таңыз менен. Биргеликте болсун. Байрамыңыз менен, Карман Орозоңуз кабыл болсун. Биз эми эфирибизди баштайлы. Сизди тарыхчы деп белгилеп айтып кеттик. Анан ушул тарыхта ушул биздин дагы Нооруз майрамыбыз дагы бир өзгөчөлүгү менен камтылгандыр. Албетте. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Арбаңыздар. Барыңыздардын бүгүнкү жума майрамыңыздар менен барыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ыйык Рамазан айыңыздар куттуу болсун. Жогоруда сиз белгилегендей, биз бүгүнкү күндө кош майрамды белгилеп жаткан учурубуз. Ошол жакын арада эле бизде тарыхта сары сол деп коебуз. Сары сол март айын тосуп алып, эски жыл менен ажырашайык кылып ажыраштык дагы эми бүгүнкү күндөн баштап жаңы жылга өтүп жаткан учурубуз. Эми түркүн элдерде жаңы жыл ар түркүн белгиленет. Мисалы 1700-жылга чейин Россияда жаңы жылды 1-сентябрдан баштап белгилеп келишкен. Ал эми христиан динин кармангандар, бекем тутунгандар ушул 7-8 январдан баштап жаңы жылды кабыл алышат. Бул ошол Иисус Христостун туулган күнү менен байланыштырылат да. Ал эми байыркы мезгилде байыркы египеттиктер болсо жаңы жылды баягы Нил деген чоң дарыя ташкындагандан баштап белгилешчү экен. Ал эми түрк фарс элдери деги эле көчмөн элдер жаңы жылды жаздын келиши менен байланыштырышат. Ошол биздин Нооруз майрамыбыз дагы ушул жаздын келишин бизге белгилеп, сүйүнчүлөп турган майрам катары эсептелет десек болот. Ошондо Ноорузду биз кыргыздар негизи жаңы жылды белгилебейт, анан Ноорузда биздин бул жыл жаңырган майрамыбыз деп коет эмеспи? Кесиптеш. Ошондон биргеликте эле сиз айтып кеттиңиз, башка өлкөлөр Россияда алганда 1-сентябрдан баштап белгилейт депчи. Азыркы учур кандай болуп калды ошондо? 1700-жылга чейин 1-сентябрда белгилешкен. 1-сентябрда белгилеп келишкен да. Анан 1700-жылдардан кийин император Петр Бирден мезгилинен кийин ошол жаңы жыл январь айына жылдырылган да. Ошол динге байланыштуу, христианчылыкка байланыштуу жылып келген. Эми бизде сөзсүз түрдө Ноорустун жаңы жыл деп атасак болот албетте. Бул эми бизде климаттык циклдын негизинде ата-бабалар ушул жаңы жыл катары эсептеген. Анан көбүн эсе биз кыштын күнү үзүмчүлүк маалды жаңы жыл деп белгилебестен ушул Ноорузду тагыраагы жаздын келишин жаңы жыл катары кабыл алсак абдан бир жакшы болот деп айта алам да. Негизи жазында өзүбүз байкагандай эле баягы жер жарылып чөп чыгып, баардык нерсе жанданат. Албетте кыштын чилдеси чыгып, баардык бак-дарактар бүчүрүлүп, табиғат дагы тирилет да. Ошол себептен ата-бабалар ушул философияга, ушул табиғаттын өзгөчө процессинде көңүл буруп, анан Нооруз майрамын белгилеп келишкен. Тарых менен диндин айтып атпайсызбы? Диндер деген динчилер, анан кийин христиандар, ошондой эле жана башка диндегилер бөлөкчө барандайт. Азыркы учурдагы ошондойбу же азыркы учурда сиз айткандай эле январды, декабрдын аягын белгилеп эле жаңы жыл тосуп калышканбы? Албетте ошол негизи динге алып карай турган болсок, жаңы жылды биз эми
өзүбүзгө отчет иретинде жыйынтыктап койсок болот экен негизичи. Бирок эми өзгөчө деле майрамдаган бул мындай актуалдуу эмес да динде. Бул Норуз майрамы деле бул дин менен тыгыз байланышта. Албетте эми айрым окумуштуулар Норузду ислам дини менен байланыштырып келишсе, айрымдары ушул байыркы исламга чейинки диндер менен байланыштырышат. Өзгөчө бул ошол Зороастризм дини менен тыгыз байланышта. Зороастризм дининин негизги атрибуту катары от саналат. Норузда дагы негизи отко абдан бир жакшы маани берилип, ошол отту ыйык деп эсептеп келишкен. Себеби ар бир очокто казанга эт кайнап, ошондо эле сүмөлөк кайнаткан учурт ошого байланыштуу да болуп деп белгилесек болот. Ооба, урматтуу телегөрүүчүлөр, бизге келген тарыхчы сиздерге дагы аябай бир кызыктуу болуп аткан болуш керек. Келиңиздер, анда биздин экран астында WhatsApp номерлерибиз бар, ошол жака сурооңуздар же кандай бир кабыл тилектериңиздер болсо жазсаңыздар болот, биз болсо Дастан мырзага жеткизебиз. Ооба, туура, бирок эскертүү кечи нерсе, ардактуу биздин телегөрүүчүлөр, бизге чалууларды кабыл ала албайбыз. Жөн гана WhatsApp аркылуу бизге суроолоруңуз болсо, Дастан мырзага узатсаңыз болот. Ооба, бүгүнкү күн өзгөчө күн, себеби деген Норуз, ошондой эле ыйык Рамазан айы, анан бүгүнкү жума күн, бизде ошондой бир ыйык күндө биз түз эфирди алып бараткан чагыбыз. Андыктан келиңиздер, экрандан алыстабайбыз, келген кондокторго суроолорду беребиз. Эми тарых боюнча бир аз суроолорду берсем, өзү негизи кыргыз эли көчмөн эл. Анан ушу көчмөн элдердин байыркы майрамдарынан белгилей кетсек, кайсы майрамдар белгиленчи бизде? Мисалы, азыр Ноурузду бул фарс тилинен алынган да, эми бул перс элдеринен келген майрам болуп чыгып атат. А биздин өзүбүздүн кыргыз ата баба салтынын кандай майрамдары бар, сиз билбейсизби? Мисалы, кыргыз тарыхы. Evet, туура айтасыз, туура белгиледиңиз. Жогоруда башында, берүүнүн башында айтып кеткениңиздей эле, Норуз сөзү. Нав деген сөз жаңы дегенди билдирсе, рус деген сөз күн дегенди билдирет экен да. Жаңы күн, жаңы жыл дегенди эле туюндурат. Анан фарсы булактарында Навруз ажам деп да айтылат да. Бул ошол фарс элине, араб эмес элдерге таандык майрам дегенди билдирет. Демек, бул майрам ушул араб эмес элдерге, фарс түрк элдерине таандык болуп келген да. Деги эле Норузга токтолуп турган болсок, Норуздун ар жагынан эле биз көптөгөн майрамдарды биле алабыз. Ошол Плутархтын жана ошондой эле Геродот деген тарыхчылардын маалыматында Борбордук Азияда байыркы мезгилде биздин заманга чейинки 12-11 кылымдарда Боги Туран, Иран деген сыяктуу мамлекеттер болгон да. Анан бул негизи Норуз ошол от түшүнүгү Зороастризм Боги Туран мамлекетинде пайда болгон. Археологдор ошол азыркы Хорезм, Мерв шаарларынын, Өзбекстан менен Тажикстандын территорияларын изилдешкенде, бул жактан бир нече от храмдарынын калдыктары табылган да. Ошонун негизинде биз ушул Норуздун келип чыккан аймагы Иран, Фарс аймактары азыркы Тажикстан менен Өзбекстан территориясы деп айта алабыз. Анан биздин Кыргызстанга албетте биз көчмөн элбиз, бизге кантип келип калган десе, Кыргызстан жибек жолунун тоомунда жайгашкандыктан биздин аймакка Иран аймагынан ошол эле Фарс элдеринен көптөгөн кербендер, соодагерлер келип турушкан. Ошолордун жардамы менен биздин аймакка исламга чейин көптөгөн диндер келген. Алардын бири ушул Зороастризм десек болот да. Абдан сонун кезге келген урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер чалып тастап биз чалууну ала албайбыз. Ага чейинки келген калуу тилектер бар экен. Кутман таң барыңыздарга. Дастан мырза, Рамазан айыңыз менен куттуктайбыз дейт. Чоң рахмат. Биргеликте болсун. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздерден суранабыз жана өтүнөбүз. Бизге чалуу кабыл алынбайт, чалбасаңыздар сураныч сиздерден. Болгондо SMS-те жазып койсоң, суроолорду WhatsApp аркылуу бизге жөнөтсөңүз. Абдан сонун. Жакшы, кыргыз майрамдарына айта кетейин. Айтыңыз, улантыңыз. Ошол кыргыз майрамдар, негизи кыргыз эли Норуз келгенге чейин эле ушул Норуз түшүнүгү, жалпы эле ушул Зороастризм от түшүнүгү келгенге чейин эле кыргыз элинин өзүнүн майрамдар болгон да. Бул ошол эле баягы жаз майрамы, анан күз майрамы депчи. Биз кыргыз эли табиятка абдан жакшы маани бергенбиз. Баягы Зороастризмге чейин эле биз өзүбүздүн климатыбызды, өзүбүздүн деги эле жашообузду кенен изилдеп, элдик билимдерге ээ болгонбуз да. Ошонун негизинде бизде ошол жаз майрамы, күз майрамы болгон. Ошол жазында биз ушул жердин тирилишин, күзүндө болсо ушул баягы күзүндө дагы күн менен түн теңелет да. Жазында дагы күн менен түн теңелет экен да. Бул жазгы күн менен түн теңелүү,
Анан күзгүсү дагы бар да. Ошол себептен ушу эки майрамды абдан жакшы белгилеп келгенбиз. Кыргыздар басымыз айтмаспы, күздө деген түшүм аябай жакшы болот, мал сел берет, анан той беребиз деген сыяктуу. Ал эми март айында кесиптешип, жаздын айткандай жаңырышы менен бизге жаңы мезгилдин жылы болот экен. Абдан сонун. Анан сиз бул тармакка келип калгансыңыз себеби тарыхчылар аябай ылдаттык менен карашат эмеспи бардыңыз? Бул кесипке кантип келип калдыңыз? Ушул кесип боюнча бир аз кененирээк айтып кетсеңиз. Албетте, тарых илими бүгүнкү күндө эң актуалдуу илимдердин бири. Албетте, бул мамлекеттин негизги идеологиясы, негизги кыймылдаткыч күчү десек да болот. Тарых. Ошол тарыхты жаштарга кенен жеткирүү менен биз өлкөбүздүн түпкүрүн жана өзөгүн сактай алабыз да. Анан ошол тарыхка келип калгандыгыбыздын бирден бир себеби мектептен башталат. Мектепте ошол баягы уяда эмнени көрсөң учкан ошону аласың дегендей, баягы мектепте жүргөндө эле мекенге болгон сүйүүбүз, мекенге болгон баягы патриоттук сезимибиз ойгонду десек болот. Ошонун негизинде өзүбүздүн баягы тарыхыбызга, адабиятыбызга абдан жакшы кызыкканбыз. Ошонун негизинде баягы жогорку окуу жайга тапшырып, тарыхчылык кесиптин ээси болуп калдык. Канча жылдан бери эмгектенесиз? Өзүбүз эми окууну бүткөнүбүзгө, жогорку окуу жайды бүткөнүбүзгө аз эле жылдар болду. 2022-жылы аяктаганбыз. Ошо студенттик күндөрдөн тарта эле тарыхты изилдегенге баягы ылдаттык менен аракет кылып келүүдөбүз. Баракелде. Абдан сонун. Мен кичине агай деп кайрылайын. Себептен кесиптеш болот экенбиз экөөбүздөн. Мен да өзүм музыкадан сабак берем балдарга. Анан агай, мындай кылалы. Өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат бере кетсеңиз, кайсы жерден колдоносуз? Ошол бул жакта жазуулар келип атат бизге. Абдан тыкан, жөнөкөй жигит экен, ушул мырзам кайсыл жактын кулуну экен дейт. Ооба. Алыскы Нарын өрөөнүнүн Ат башы районундагы Казыбек деген айылдан болом. Бул айыл аябай бир белгилүү таланттар менен белгилүү. Биздин айылда көбүн эсе баягы өз айылыңыздын тарыхы жөнүндө айта кетсеңиз. Ат башынын эли баягы сөзгө бай чечен болуп келишет. Байыркы мезгилден бери элечи баягы. Көбүн эсе баягы адамдын кандай экендиги, анын жашаган табиятынан баягы эмеден башталат экен да, баягы чакан кичи мекенинен башталат экен да. Ошол себептен баягы аламга жол айылдан башталат деп айтылып калбаса керек. Анан биздин айылдан көбүн эсе мыкты журналисттер, мыкты баягы өнөрпоз адамдар көп чыгып келишкен. Айылыбыздын аты дагы белгилүү казалчы Казыбек Мамбет Эмин уулунун атын алып жүрөт. Сөзүңүзгө каралжы ушу казалчы деген терминди түшүндүрүп бериңизчи. Мен чын айтайын. Чечилмесин түшүндүрүп бериңизчи. Эмнени түшүндүрөт? Мен түшүнбөйт экенмин мисалы. Бул эми адабий поэтикалык жанр десек болот да. Себеби баягы бизде жазуучу, акын, төкмө деген сыяктуу баягы кете берет го, баягы сөз жалгаштыргандын бир нече түрү бар да, ошону элечи. Мисалы адабиятта дагы поэма, поэзия, повесть, роман деп кетет эмеспи, өзүнүн жанрлары. Ошол сыяктуу эле бул сейрек кездешүүчү бир адабий жанрлардын бири казал деген. Казал. Бунда деген ар бир сап, ыр саптары бири-бири менен ылдаттык менен уйкашат да. Баягы салттуу ырда биринчи менен сап менен экинчи саптын бир аз толуктап бири-биринчи анан уйкаштыгы башкача болушу ыктымал да. Бирок эмеде казалда ар бир сап бири-бири менен уйкашат да. Бул эми өзгөчө баягы талантты, өнөрдү талап кылган жанр десек болот. Жок рахмат. Мен кичине билдирүү берип коеюнчу. Урматтуу Зульфия эже, сиз бизге тынымсыз чалып жатасыз. Тилекке каршы биз чалууларды кабыл ала албайбыз. Жөн гана кат жөнөтүп койсоңуз, сиздин номуруңуз бизге чыгып атат албетте. Бирок тилекке каршы сиздин чалууңуздарды кабыл ала албайбыз. Ооба, бул жакта жакшы келиптир. Кутман таң, таңкы регион каналында коллективтерим Норус майрамыңыздар менен куттуктайбыз дейт. Рахмат. Ушул Норус майрамда мектепте иштейсиз азыркы учурда эмгектенесиз. Анан ушул тууралуу бир сабактар же бир кандайдыр бир түшүндүрмөлөр өттүңүздөрбү? Албетте, эми бул Норус бизде бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлде 91-жылдан бери белгиленип келүүдө. Советтер Союзунун мезгилинде Норус майрамына диний негизде тыюу салуулар болгон. 62 жыл бою биз Советтер Союзунун курамында болуп турган учурда Норус майрамы белгиленген эмес да. Ошол себептен бул майрам айрым ошол советтик идеология менен жашаган, өскөн адамдарда мындай эме болуп калды да, унутта калып калды десек дагы болот. Негизи мектептерде бүгүнкү күндө мамлекетибизде Норус майрам өзүнүн белгиленүүнүн эрежеси бар. Байыркы мезгилде кыргыздар кантип белгилешкен? Негизи кыргыздар ислам динине келгенге чейин отко дагы ишенген учурларыбыз болгон. Анан ушул Норустун эч кандай ислам менен дагы байланышы жок да. Бул ушул исламга айрым учурда карама каршы келген майрам болуп эсептелет да.
Себеби мында абсолюттук күч, ыйык нерсе от катары баланат да. Бул ошол бизде баягы исламда туура келбеген нерсе. Туура келбеген нерсе. Кыргыз элинде ошол от, баягы от жагышкандагы жаштар оттон секиришкен, секирип ойношкон. Отту тегеренип ырдашкан, бийлешкен. Бул ошол от адамдын баягы күнөөлөрүн жууп кетет, күйгүзүп ийет деген ишенимде болушкан да. Айрым учурларда ошо Иран элдеринде, Фарс элдеринде жана кыргыздарда өлгөн адамдын дагы өрттөп салган учурлар да көп кездешкен да. Айрыкча ислам дини келгенге чейин биз ушундай бир культтарды, ушундай бир диний нерселерди, жөрөлгөлөрдү колдонуп келгенбиз. Бүгүнкү күндө бир аз ислам менен байланыштырып калдык, Ноорузда. Ислам менен байланышып баратат. Бүгүнкү күндө ошол биз улуттук оюндар менен салыштырабыз. Албетте Ноорус майрамы жакындаганда улуттук кийимдерибизди кийип, сүмөлөк кайнатып, көжө бышырышып, анан ушундай бир таттуу тарапанын баягы шириндиктердин жардамы менен өзүбүздүн көңүлүбүздү ачабыз. Ар кандай бир көңүл жубатуучу оюндар, мелдештер, улуттук баягы көргөзмөлөр өткөрүлүп келет. Анан Ноорузда ошол негизи аластоо деген да нерсе бар. Сырык менен, ошол сырык менен аластайбыз. Өткөн жылдан калган бирибиздеги кектерди, бирибизде тааныштарды кечиришет экенбиз кыргыз элиндечи. Бул ошол жаңы жылдын эле бул кыргызча бир варианты, өзгөчөлүгү десек дагы болот. Абдан сонун. Дастан мырза, сизге ыраазычылык ушундай бир терең тарыхтын чечмелигин айтып бердиңиз. Эми сизге эркин микрофон беребиз. Сизге деген убакыт чектелүү болуп калды. Келиңиз. Сөз сизде. Жогоруда айткандай баардыгыңыздарга эле бүгүнкү жума майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Анан кирип келген жаңы жылыбыз дагы жакшы берекени алып келген, тынчтыктын жылы болсун дейли. Өлкөбүздө дайыма тынчтык болсун. Нам болсо ыр болот дегендей, баягы баарыбыздын эле баягы өзөгүбүз ач болбой, дайыма токчулукта жакшы берүүлөрдү амандашып жүрө берели. Сиздер менен дагы ошол өлкөбүздүн эми эмне дейбиз? Баягы эң негизгиси эле баягы бул тынчтык экен. Туура. Тынчтык бар жерде өнүгүү, тынчтык бар жерде гүлдөө өсүү, прогресс болот. Анан өлкөбүздө тынчтык болсун. Алдыңкы жылда дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишели, кыргыз желеги эл аралык ареналарда көтөрүлө берсин, бийиктей берели баарыбыз. Элге, эл журтка амандык, тынчтык, молчулук жана ошондой эле баягы ыйман биринчиден каалайбыз ороз айында. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, абдан сонун кызыктуу маек болду. Сиздерге дагы кызыктуу болуш керек. Себеби Дастан мырзага көптөгөн каттар жүрөт, мен болсо өздөрүгө берип жиберем. Ал эми сиздер менен коштошпойбуз, бир нече мүнөттөн кайра жолугушабыз. Биз менен болуңуздар, ардактуу телекөрүүчүлөр.